Taksistler avtobusçular taksistler. Sebep ne? Siz qanday qaraysiz taksistlerge? Ortadoğu gelişpeştik birinciden. Экинчиден уважение жок, водительский уважение жок. Биринчиден автобусту таксистер кой бериш керек. Эгерде остановкага токтоп чыгып жаткан алар ситуация мындай. Мисал үчүн автобуста иштеп жүрүп таксиге отурган болсо, ал водитель бардыгын түшүнөт. Биринчи очередь автобусту өткөрөт. Автобусту өткөргөндөн кийин автобус ага каалагандай бошотуп берет жолду. Мисал үчүн остановкага биринчи барып токтоп пассажир алам деген таксистерге кулагына күмүш сырга деп коебу. Айтарым, водитель, урматтуу таксистер, автобус айдаган водительдерге эч качан жолто болбосоңуздар. Бул биринчиси. Алар сиздерге болушунча жолун бошотуп берет. Жок, сиздер барасыздар дагы мага 1 мүнөт дейсиздер дагы эшикти ачып туруп аласыздар. А водитель, автобус водитель тоже адам, ал дагы барып эс алыш керек, дагы барып обетин кылыш керек. Силер ошол алтындай болгон убактысын алып атасыңар биринчиден. Экинчиден сыйлабаштык. Эч кандай водительдер сыйлаш керек бири-бирин. Особенно кыргыздар бири-бирин сыйлаш керек. Таксистер деле ошол сөздү айтат да, автобустар сыйлабайт, нахалына чыгат деген бул дешим. Ами бардыгы бирдей эмес да, 5 кол бирдей эмес. Остановкадан чыгып аткан автобуска ПДДда такси же болсо жеңил унаалар жол береби? Же автобус, грузовой машина, жеңил машина, такси айырмасы жок. Себеби ал остановкадан чыгып атканда обязательно көзгөнү карап келаткан, может скорый келатат, может пожарный келатат, может МЧС келатат, айырмасы жок. Бул жол бериш керек таксистерге. Өзү ПДДда ошондой жазылган. Адамгерчилик элек. Адамгерчилик, просто взаимопонимание. Водительское уважение болсо, эч кандай пробка дагы болбойт, конфликт дагы жок. Бири-бирин сыйлабастык эле бул жерде. Таксиде дагы толтура нюанстар бар да таксиде. Таксиде да мен 1 жыл иштегем. Таксиде жакшы клиенттерим бар. Ар кандай 5 кол тең эмес. Таксиде иштеп жүргөндө азыркыга чейин клиенттерим бар, чалып турушат. Таксиде дагы керек өтө. Водитель таза болуш керек, кийимдери таза болуш керек, машинасы таза болуш керек. Эң биринчи талап. Анан өтө кылдаттык менен айдаш керек. Сөгүнбөш керек. Пассажирлер менен вежливо сүйлөшүш керек. Ал просто талап. Экинчи талабы бул талап эмес, ал болгон нерсе. Пассажирлер дагы бул эчтеке кыла албайт деп. Бизди бөлөк иностранный гражданиндер буларды биз каалагандай кылсак боло берет деп ойлошот. Бирок негизинде андай эмес. Биздин дагы укуктар эч качан тебеленбейт, тебеленген дагы эмес. Бизде дагы бар. Закон бардыгына бирдей. Ушундай экен, ушундай жүрчү элем тоонун кушундай деп. Капталында бирөө арак ичип кетип атат. Газыны басып, Мен Токтогулдан болом. Токтогулдун өзгөрүш деген айылынан болом. Аскасы асман тиреген, кетмөндөрүн кеңмекен. Тоо булбулу Токтогул ырчылар чыккан жеринен. Ел ырчысы эстебес Элмирбек чыккан жеринен. Көп акынды чочуткан чоңколор чыккан элинен деп. Мана ошол айылдан болом, туугандар.
Биринчиден Чыңгызбайга подписаться болгонду унутпаңыздар. Кимде ким подписаться болсо, лайкты басса, коңгурочону басса, күндө жаңы ушундай видеолорду көрүп турасыздар. Комментарий калтырыңыздар, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Билбеген, мисал үчүн автобуста жүргөн жаңы водительдер болсо, жаңы шопурлар болсо, комментарий калтырсаңыздар, эгер билген нерсебизди эч качан аянбайбыз, жооп беребиз. Билген нерсебизди сизге, сиздин сурооңузга керек болсо видеого тартып жөнөтөбүз. Мына жерин мынандай кыласыздар. Албетте болот, конечно, баары эле билип келген эмес, биз деле билбей келгенбиз. Мына мынтип айдайбыз да автобуста. Ушундай. Жана Нургазы деген да Өмөркүн го, блогер, ким? Таксист. Көзүм курттап кетти дейт. Бизди иштеген, автобус иштегенде кандай көзү жөнү курттамакчын чирип кетет экен да. Канча саат? 12 саат иштедим деди, 12 саат иштеп көзүм курттап кетти деди. Таксиде да бирок кыйын. Кыйын, таксиде. Автобуста анчалык чарчабайсың. Таксиде 2 эсе кыйын чарча, андан да кыйын чарчайсың да. Ошондо токтоп калчу элебиз. Ошондой бизде Чыңгызбайдын каналына катталыңыздар. Келечекте эң мыкты кара кылдык ак жарган, акыйкатты так айткан блогерлерден болуп чыгат, болот дегенге мен 100% ишенем. Биринчиден ичпейт, чекпейт, бирөөнү алдабайт. Ар дайым туура жолдо жүргөн бала. Ушуга подписаться болуп коюңуздар.